Аргандай жөндүү себептерден Нарын шаарынын тургуну Субан Асанбаевдин өз менчигиндеги унаасына салыкты төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбой келген. Андан калса акыркы 2 жылдан бери анысы деле пайдаланылбай гаражында гана турчу. Андыктан ага жана өзү сыяктууларга өлкө президентинин автоунааларды салыктан бошотууга кошумча буга чейинки карыздарды кечүү туурасындагы жарлыгы көктөн издешкен оокаттарынын жерден табылгандай эле болуп отурат. Мурда пайдаланса пайдаланбаса деле төлөнчү да. Азыр болсо ким канча пайдаланса ошого жараша төлөнүп калат экен да. Ошол жагы туура болду деп эсептейм. Эми май менен кеткенде баягы билинбей калып атпайбы? Билинбей эле 1 сомдон куюлуп калат, анан төлөнүп калат экен да. Анан баягы мурда болсо 1 жылынбы 2 жылынбы төлөбөй калса штраф менен кошо көп сумма чыгып кетиши мүмкүн болчу да. Адатыбызча статистикага таянсак, облус борбору Нарын шаарындагы автоунаалардын тең жарымынан көбү такси кызматында. Басымдуу бөлүгү таңертеңден кечке чейин иштеп, бир аз тапкандарын запастык бөлүктөрдүн сатып алуу менен оңдотууга сарпташат. Таптакыр эле керектен чыккан эскилери короолорунда токтоп, бир тыйынчалыкта пайдалары жок. Буга карабай, алардын ээлери каалашабы, каалашпайбы, жыл сайын салык төлөп турууга жоопту эле. Ушундай тагдырга калгандардын бири Анарбек Исаев мамлекет башчысынын жарлыгында көрсөткөндөрдү өз убагындагы эң туура чечим деп эсептейт. Мен мисалы үчүн налогко 850 сом төкчүмүн. Азыр мындай эсептеп көрсөм 5000 сомдун айланасы болот экен. Азыркы майга кармагандачы. Аны менен жол жасайбыз деп атпагыл. Жол бизге керек да. Элге керек. Эл үчүн иштелсин, жасала берсин. Ага эч кимдин каршылыгы жок. Менин оюмча жакшы эле. Дейинкиси жакшылап баамдаган жанга атайын камкордуктар көрүлгөн жарлыкта көп түкүрсө көл принциби башкы орунда тургандай. Маселен, кыйла эле жеңилдиктерге ээ болушкан унаа ээлери ошол эле учурда мекенибиздеги жолдордун жакшырышына аздыр көптүр салым кошушмакчы. Эгер жети өлчөнүп, бир кесилген мындай маанилүү чечим өздүгүндө жүрсө, кандайдыр бир деңгээлде республиканын социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү оң тенденцияларды ылдамдатары бышык. Карапайым калкта ушуну туура түшүнүү менен мамлекет башчыларга ыраазы. Бул карапайым эл үчүн аябай эле жакшы болду. Бул мыйзамды биз дагы угуп алып абдан кубанып жатабыз. Дагы алдыда президентибиз дагы карапайым элдин камкордугун ойлоп көптөгөн жакшы мыйзамдарды кабыл алат деп терең ишенебиз. Чынында эле жогоруда жеңилдиктерден тышкары 2030-жылга чейин дыйкандардын жер салынан бошотулгандардын көңүлү түзөк, мамлекеттин ички саясатында бүтүндөй кыргызстандардын жеңилдерин жерден, ooрлорун колдон алуу негизги милдет экендиги түшүнүктүү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.